Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 5 март 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Кара Суу тарапта жайгашкан мурунку аталышы Жданов, азыркы аталышы Эркин айылынан сатыла турган толук курулушу бүткөрүлө элек 4 бөлмөлүү жер үй тууралуу маалымат бермекчимин туугандар. Биринчи эле болуп мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер туугандар бул Кара Суу тарапта жайгашкан Эркин айылында турам. Бул жерге сиздер туугандар Кара Суу базар тараптан, Телман айылы тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Жакын эле, ушул эле көчө менен бул жака 900 метр түз жүрүп барсаңыздар, Кара Суу базарына кирип барасыздар. Кара Суу базарына жакын эле, өтө жакын туугандар. Же болбосо бул жерге сиздер туугандар 30 адыр тараптан, же болбосо шаар тараптан келген болсоңуздар, жанагы Большевик, Кайрат, Агартуу деген айылдар бар го. Ошол тараптан дагы мына ушул Эркин айылына жүрүп келсеңиздер болот. Эгерде Кара Суу тараптан жүрүп келген болсоңуздар, бул жерде Эркин айылы деп жазылып турат. Ошол жазуудан өткөнүңүздөрдө сол тарапта мына ушул көчө бар туугандар. Мынакей газдын турбалары дагы орнотулган. Болжол менен бир 100 метр түз жүрүп киресиздер. Мына ушул көчөнү көрүп атасыздарбы? Ушул көчөнүн аяк тарабында жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан туугандар. Ушул жолдон баштап сатыла турган жер үйгө чейин ашып кетсе 300 метр чыгат туугандар. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Эгерде 30 адыр тараптан келген болсоңуздар, бул Эркин айылынын аяк тарабы болуп калат. Бул жерде, мына жерде мазар бар экен туугандар. Мазардан өткөнүңүздөрдө эле аялдаман жандагы көчөгө кирип бара бересиздер. Жумабаев Төлөн деп жазылып турат. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына да келип калдык. Мынакей ушул үй сатка коюлду. Мен жанагы көрсөткөн дайрек боюнча жүрүп келе бересиздер. Көчөлөрүн көрүп атасыздар туугандар, орто кеңдикте. Мына ушундай шагылдар дагы төшөлгөн. Столбаларына болсо туугандар прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып сонун болуп көрүнүп аткан. Сатыла турган жер үйдүн жери туугандар 6 сотых. Мына ушул сол тарапта 1 метр аралык калтырылган экен. Ушул жерден башталат дагы. Бул жерде көчө болуп калат экен. Ошол көчөгө чейин болуп калат экен чегарасы. 6 сотук туугандар. Условияларына келе турган болсок, бул жерде туугандар агын суу дагы, таза суу дагы бар. Мына ушундай көчөнүн бойлоруна таза суунун турбасы өткөрүлүп, кран чыгарылган. Агын суу дагы, таза суу дагы бар. Свет бар, столбаларына прожекторлор дагы орнотулган. Анан туугандар бул жерде природный газ дагы бар экен. Мынакей газдын турбаларын көрүп атасыздарбы? Үй тууралуу маалымат берип баштай берели анда эмесе. Былтыры салынган жер үй туугандар камкыш менен тургузулган. Үйдүн узун туурасы болсо 11 ге 11 экен. Бирок фундаменттери бийик болуп коюлган, крышасы шипры менен жабылган. Бул жакта болсо жанагы суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Мындайча айтканда ПСО жер үй туугандар алсаңыздар сиздерге деле плюс болот. Себеп дегенде алып чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Анан туугандар бул жерде эл жыш жайгашкан, 5 кошкон эл дейт. Бул жерде үй ээси ар ким ар тараптан көчүп келген экен. Андыктан эч камсанабай ала берсеңиздер болот. Кара Суу базарына дагы жакын, болжол менен бир 800-900 метр чыгат экен. Шаарга деле жакын. Документ маселесине келе турган болсок туугандар, документтери бүт бардыгы так, кызыл китеби бар дейт. Сататкан себеби бул жерде үй ээсине срочно акча керек болуп аткен. Ошол себептен сатыкка коюптур. Жалпысынан 4 бөлмөлүү жер үй туугандар, узун турасы 11 ге 11 айттык. Бул коридору туугандар, узун турасы 2 ге 7 болуп калат экен коридордуку. Бул тарапта спальня кылып алсаңыздар болот. Бул биринчи бөлмөсү туугандар. Узун турасы болсо 3,5 га 4 экен. Анан эң негизгиси бул сатылуучу жер үйүбүз күнгөй тарапта жайгашкан. Күн тийгенде эле, күн чыкканда эле мына ушул сатылуучу жер үйгө күн тийип турат экен. Бул жагы болсо душ туугандар. Душ болсо узун турасы 3,5 га 2. Бул эң чоң бөлмөсү, зал 3,5 га 6. Айнек терезелери 2 орнотулган, үйдүн арт тарабын карап калат экен. Крышасын чыгыктарын көрүп атасыздар. Бул жакта жыгачтары менен жабылган, черный потолок эле коюп койсоңуздар болду, иш бүтөт экен.
Так, бул жак болсо туугандар дагы бир детский бөлмөсү. Узун турасы 3,5 5 экен. Бөлмөлөрү негизинен байкап атасыздарбы, кеңири кенен, потлоктору дагы бийик. Анан асты дагы толтурулган, тегиздеп коюптур бүт бардыгын. А бул 4-чү бөлмөсү туугандар, узун турасы 3,5 5. Кухня кылып алсаңыздар дагы болот. Так, мектеп, бала бакча, магазин, мечит, аптека проблемасына келе турган болсок, бул жерде үй ээси айтып атат. Эркин айылында мектеп, бала бакча, магазин бүт бардыгы бар экен. Пешком менен барып келе берсеңиздер болот. Маршруттук каттамдары дагы бар. Шаардын буш-буштарына каттайт дейт. Кааласаңыздар Кара Суу базарына каттаган маршруткалар дагы бар экен. Мынакей, бул үйдүн оң тарабы. Оң тарабында бул көчөнүн боюна чейин болуп калат экен. Эми бул көчөнүн боюнда бул жагы бош эле болуп турат негизи. Бул жерге бир көчөт же дагы бир башка нерселерди эгип, өзүңүзгө тиешелүү кылып алсаңыздар дагы болот, туугандар. Мынакей. Так, дагы кандай маалымат берсек керек? Анан туугандар, бул сатылуучу жер үйдүн бул тарабында болсо сол капталында 1 метр аралык калтырылган. Үйдүн артында азыр айтып берем. Мынакей, бул жакта топурактарды көрүп атасыздарбы? Бүт бардыгы ушул сатылуучу жер үйгө тиешелүү. Чек арасы болсо мына ушул арыкка чейин болуп калат экен. Ушул арыкка чейин сатылуучу жер үйгө тиешелүү. Мына ушул топурак, үйдүн алдындагы таш, шагыл бүт бардыгы сиздерге калтырылат. Бүт бардыгын таштап кетем дейт үй ээси. Бул жагында болсо туугандар болжол менен бир үй ээси айтып атат 6 метр чыгат дейт. Бирок жанагындай көчөнүн боюна чейин чыгып алса боло берет дейт. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, бул жер бүтөк деле бош турат. Көчөт же дагы бир башка нерсе эгип койсо болот. Мынакей үйдүн арт тараптан көрүнүшү туугандар. Алдынан бир аз анча көрүнбөйт экен, бирок артынан өтсөңүздөр үй өтө сонун, жакшы дизайнда салынганы көрүнүп турат. Эң негизгиси крышасы жабылган шипр менен, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Так, эми туугандар, баасын айтайлы сиздерге. Баасы болсо $55,000 бааланды. Эми өзүңүздөр билесиздер туугандар, айткан баасында эч ким сатпайт. Балким $40,000 берет, балким $45,000 берет. Эми бул жагы соода болот туугандар. Обмен жолдору, вариант жолдору дагы бар экен. Эми ал жагын үй ээси менен сүйлөшүп, өзүңүздөр келишип аласыздар. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай абасы таза, тынч, природный жерде жайгашкан, эң негизгиси Кара Суу базарына жакын жерде жайгашкан ушул жер үйдү колдон чарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.